Кийинки суроо, кечиресиз, кеч жазып жатам. Мен турмуш курганыма 6 жыл болду. 2 кызым бар. Келинчегим экөөбүз буга чейин түшүнбөстүктөр менен 3 жолу таарынышканбыз. Биринчи урушканыбызда 1 айга чукул таарынып, эки жакта жүргөнбүз. Андан кийинкилери аз убакытта эле жарашканбыз. Кече жакында бир аз түшүнбөстүктөр менен уруша кетип, келинчегим талагыңды бер деди эле, бергем. Бүгүн келишпестик менен болуп, бир аз уруша кетип, ачуу менен талак сурап аттың беле деп 7 жолу талак кайталап айтып алдым. Мына да узунураак айтылыптыр. Эң негизгиси талак маселеси маңдай тескей көрүшмөйүнчө биз айта албайбыз. Бул атайын кайсы област жашаса, ошол областтын казылары бар. Сиз талак сың деп айттыңызбы? Же сага талак деп токтоп калдыңызбы? Же сага талак бердим дедиңизби? Же 7 талак бердим дедиңизби? Же жөн эле 7 жолу кайталап койдуңузбу? Талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим, талак бердим. 7 жолу кайталаган болсоңуз, бир эле талак түшкөн болот анда. А эгерде 7 талак бердим десеңиз, анда 3 талак түшкөн болот. Ошон үчүн бул маселени талкуулаш керек. Кандай абалда элеңиз, ачууңуз канчалык даражада эле, ошонун баарын талак маселеси эч качан бирөө аркылуу же бир кагаз түрүндө мындай экен деп айтылып кетип калбайт эч качан. Күйөөсү аялын экөөнү маңдай тескей беттештирип алып анан тактамайынча бул маселе такталбайт.